Андан тышкаркы ушул медресе Матуридинин өзгөчөлүктөрүнүн бири. Бул медресе акылга аябай маани берген да. Адамдын эмнесине, логикасына, акылына. Ошондуктан баягы тарых китептеринде бизде негизинен эле баягы сунниттик 4 мектеп бар да. Имам Азам Абу Ханифанын мектеби, Шафиидин мектеби, Малики, анан Ахмад ибн Хамбалдин мектеби деп. Ушул 4 мектептин 2 мектеби Мадрасатул Ахли Рой деген да. То есть Мадрасатул Ахли Рой деген эмне ал? Ал деген ошол акылга өтө маани берген медресе деген да. То есть акылды бул жерде баягы өкүм чыгаруучу же өкүм кылуучу деген деңгээлде эмес, акылды каражат катары көрүшкөн. То есть Куран менен сүннөттү түшүнүүдө биз акылыбыз менен ошолорду анализ кылып, Куран менен сүннөттү, анан кийин гана биз эмне кылабыз? Анан кийин гана биз өкүм чыгарып, анан кийин жашообузга колдонобуз деген да. То есть Матуридия, имам Абу Мансур аль-Матуридинин мектебинин өзгөчөлүктөрүнүн бири бул адамдын логикасына, акылына эмне кылып атат? Маани берип атат. Анткени Куранул Керимде дагы 600дөн 700дөн ашык аятта афала ятафаккарун, афала ятадаббарун, афала яқилун, акылыңарды жүргүзбөйсүңөрбү, акылыңарды ойготпойсуңарбы деп не кылат? Адамдын акылын ойготот.